Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде мисал үчүн программасы жана аны мен Өмүрзак Азимкулов алып барам. Бүгүнкү биздин программанын коногу Атайын Ош облусунун Нокат районунан келген Курсанали Бегалиев аксакалыбыз келип турат. Жашы 70ке чамалап калган, өзү орто билимдүү болгону менен азыр алдыда сиздерди таң калтырчу бир өзүнүн ойлоп табуучулук бир кереметтери, каражаттары бар экен. Аны алдыңкы программада сөз кылабыз. Анан Фантазия деген эң кызыгы Фантазия КНК деген фондунун президенти экен. Куш келипсиз биздин студиябызга, Курсаналиева. Мында өзүңүз айтсаңыз, ушунчалык жашка деле жетип калып, анан ушул жашка чейин ушундай ойлоп табуучулук менен алектенип, мурда СССР кезинде колхоз совхоздордо электрик болуп иштеген экенсиз. Ушундай ойлоп табуучулукка эмне түрттү сизди? Деги эле ушул кептің башын ушундан баштасаңыз? Ойлоп табуучулукка түрткү болгон негизинен мен ушул кичинемден баштап эле жаңы келген нерсени бузат едим да. Ичини көрөт едим. Немеден болгон, ичинде эмне бар деп. Кантип иштейт? Анан кийин кичинемден баштап ушундай бир Алланын сыноолору болот экен. Өзүм 8 айлыгымдан ата-энем ажырап калган экенмин. Ата-анам колдокам, 7 жашка чейин чоң энемдин колунда тарбияландым. Анан кийин өгөй апамды эме кылып жүрүп, мен ушу темирди жакшы көрдүм да. Көчөдө темир көрсөм, мен алып келип үйгө чогута берсем, азыр темир чогутуп атам. Бирде шу чогутуп тартып келсем, жаңбыр жаап берди. Чагылган кар сет түшүп, зымга түшүп үзүп кетти. Буягда мен кирип кеттим. Анан дагы бир адамда бир мындай бир Аллахтын берген талант болот экен да. Аллахтын берген ошо немеси бардык Аллахтан болот да. Азыр дагы ошо ырымды айтып атпаймынбы? Аллахтын салган жолу бар, Аллахтын айткан сөзү бар. Артта калбай мекеним, алдыга чыгып озуп ал. Кудайдын салган жолу бар, Кудайдын айткан сөзү бар. Куйрукта калбай мекеним, кууп жатып озуп ал деп. Азыр 50-ден ашык долбоор иштеп чыктым. Атайын ушул ойлоп табуучулук боюнча долбоорбу? 50-ден ашык, Кыргызстандын бардык. Ошону мен ала келдим, мына ошо менин негизи. Анан бул кызыккандагы немеси мен кырманда иштетем. Болгону 1 саатка бит бар. Совхозунда жашайм, аралыгы где-то 500 метр. Анан келип чай коямын. Чай коюп, неме кылып телевизорду көрүп, чай коюп, неме кылып, убакыт чайга кетип калды да. Анан ойлодум, саатта контакт койдум. Мен ояктан жөнөгөндө күлчат болот. Кесем чай уже кайнайын деп калат. Муну убакыт уттум бул жерде. Анан ошого кызыккандан кийин мен айттым, ничим мектептерге зону кол менен берип атат. Ушундай кылса бой деп контакт коюп чыктым анан мында Мында канча жашта элеңиз анда? Жашыңыз канчада эле анда? Ошондо мен 40 жыл, 82-жылы болсо, 82-жылы ошол немеге. Ошондо мен 40 жашта элем да. Анда совхоздо электрик болуп иштеп аткан балыңыз? Совхоздо кырманда иштетем. Кырманда иштечелеңиз? Электрик кырманда иштетем. Ошондон 40 жаштарда ошонун анан ошондо мага убакыттан өттүм. Анан келип ошол ого чейин мен эртең менен турганда баягы мугалимдер неме келгенде бар. Саатка коюп, саар менен музыка коюп береттим. Саат күлчат болот эди, музыка болот эди. Ошентип акырын кызыгыш башталды да. Анан саатта контакт койгондон кийин мектепке неме болуп калды. Анан 82-жылы биздин окууду бүткөнгө 15 жыл юбилей болуп калды да. Ушуну айттым мен өзүбүздүн бүткөн немеге мектепке ушуну берек кылайын деп. Досторум отуруп алып эме кылат, кечесин отуруп алып адашпай кайта жасадым. Анан ошону 2 смен кылып иштеп чыктым. Бир аты эмне ал? Еша деп атадым, электронный школьный аппарат. Еша деп аталат. Еша деп атам. Анан Акмат деген досум бар, өтүп кетти, ал устада өтө корпусын о жасады. Жыгачтан эме кылып. Ушинтип жасап анан кийин мен иштеткенден кийин Аскар Акаев мен Найманда абуновда иштеп калдым. Мына башта Windows иштеп, Windows жага
Анан Аскар Акаев барып калды. Барып калгандан кийин ошону мен кайрылып Аскар Акаев деди. Мен ушундай немен иштеп чыксам, мен анда электроника боюнча микросхема менен аракет кылып атам. Ушуга жардам бербейсиз дедим. Макул, жардам берейин деди. Схеманы жөнөтүң деди. Схеманы жөнөттүм кийин мен өзүм негизинен шопур бүткөндөн кийин Шилгеден машина жеп, путума сууга өтүрүп, нокута жататтым. Балам барып калды, пакетти көтөрүп. Акаевден кат келди, Акаевден кат келди. Анан Акаев ушундай пакетти неме кылып айтты, ушундай жакшы сөздөрдү айтыптыр. Анан сиздин бул программага барыңыз, жогорку окуу жайга караганда, мектеп караганда айчарабак колдон деди. Анан мен программа аппараттын мына Ошмуган койгом мен. Испытанияга. Жаңы базарга койгонмун. Кемпирим ооруп шака котолуп кеткен шертте мектепке. Анан кийин ошол программаны мекандан кийин мен дипломду электронный кылып туруп, дипломасын учкудум. Ушуну киргизели, автоматикке баягы жемдерди, отторду баардыгын порциясы менен алаштырат, светөжү өчүрүп жандырат, баягы газ вентиляторду эме кылат. Анан ошондо ошентип иштеп атканда дагы бир неме болду. Баягы спецназ деп коет, 50 метрге барып, зымды тарты бар, ояка консерв күчатып коет да, барып алгеге тийгенден кийин өчөт. Анан есмине иштеп атканда бир неме барды, Сашка деген, Шан деген дот. Ошол мен ошонун кичине бир акыл сурадым, неме кылды. Анан кийин баягы иштеп аткан редукторду тешип, ал жерге шпильке койдук. Мерки шпильке коюп, анан кийин начало койгондон кийин кайттан башталды. Акыры 50 метрге барганда каяга барса, ошол жерге консерв күчөп коюп койдук. Эч кандай неме кылбады. Буга мен автордук кызга када 20 сом алдым, баягы расположение болду да. Ошентип 50 метр үнөндөлүп калды. Эми канча малкана бар. Ошону неме кылганда анан баягы немени кылып, ошондой неме кылдым. Анан антен менки үйдө тартпайт да. Айландырыш керек. Бул азыр ошол электрондук школьный аппарат деген боюнча сүйлөп атасызбы? Катасы. Ошол баягы мектептердеги электрондук аппарат жөнүндө сүйлөп атасыз да баягы. Кабелдерди экономдоо боюнча. Ошонун азыр мына Акаев ошол сиздин эмгегиңизге назар салгандан кийин ошол сиздин ошол ойлоп табуучулугуңузга мамлекеттен жардам берилдиби же ошол бойдон кайра өзүңүздүн атыңызды өзүңүз чаап келатасызбы? Эч мамлекеттен жардам жок. Мен азыр дагы ошо проекттерди жаздым, бир парак кагаз келет. Жекечкелерге кайрылың, немеге кайрылың деп. Анан ошол ойлоп табуучулук боюнча эме кылганда, анан бул дагы бир Аллахтын кудурети. Аллах кыргызга куржунду берген да. Бул куржун өтө ыңгайлуу нерсе. Атка салып алып кете бересиң. Атка салып бересиң. коесуң, ат чарчабаса бул 1000 километрден кете бересиң. Неме кылбайт. Анан отуруп Аллах дедим, Ярабим, сен кыргызга куржунду бердиң. Эми кыргызга ушундай бир транспорт бербейсиңби деген пикир кылдым. Ой келди, ушундай кылдым. Анан мен 3 та поезд сатып алып туруп, коюп туруп все койсом, ушундай чыкты. Анан бир точка ачылды, кызыгуу дагы башталды. Ошол макетти жасагандан кийин ошондо жүрүп, баягы 4 та шартысы бар. Анан бул жерде сүрөттө турат, Америкада. Ошонун акыркы макет кылганда неме кылгандан кийин Бул атайын ушул ошол куржундан эгерде болгондон кийин өзүм чөрдөмөк кылдым дагы, бир аяш балам бар. Ошол тартып берет. Ушундай кылып менин оюмду чыгарып берди да. Бунун узуну 20 метр. Кыргыздын улуттук жүргүнчүлөрдү ташуучу аэрокруж транспорту дейт. Эгер менен куржундун негизинде иштелип чыккан дейт. Эгер менен куржундун ортосунда ошондон ойлоп таап, ошондон анан бир нерсе жаратыпсыз да. Ошентип, энди негизинен мен өзүмдүн мекенимне бир жагынан аз да болсо өзүм салынып кошоюн дейм да. Бул жанагы атайын муну эгерде Кыргызстанда ойлоп табылса анда Жок, алардыкы өтө кыйын. Өтө кыйын. Аларды бетондон жол салыш керек. Бул жөнөкөйбү бул? Бул жөнөкөй. 12 метрге шпал койду мене 5 шпалы рельс коюлат. Апалкалардан ойлогон өзүм ошону тартып адамдарга канча иш болот. Мына азыр неме бул Кыргызстандын экономикасына өтө эле чоң чыгаш алып келбейби? Туризм боюнча мына азыр неме болуп атпайбы? Балыкчыга. Ошого мен сунуш кылганмын. Ал жерде турат. Ошол
балчык асмыш кылып 2 жылын бирге катып азыр эми ошол мисалы үчүн жол салды да. Эни 6 метр дейли, камыда 12 метр болсо жер. Эми ошо 12 метр кетип баккан жерде канчалаган баалуу жары чөптөр жок болду да. Алар асфальтта кап кетти. Эми ошону караң. Эгерде ушуну кылганда жерди түзөп, апалканы коюп куйгандан кийин кайра природа ордуга келип калса да, баягы чөптөр өсүп чыгат. Анан мунун эмесинде астында мындай айнек болгон үчүн мындай айнек. Мына караң, айнек турат. Астына кетип барсаңыз мен лейлеке кататайдан ниет кылганмын. Ошо кетип барса коон эккен жерден кетип барсат. Тарыз эккен жерден кетип барсат. Алдыңыздагы эгин талааларды көргөнчө кете бересиз. Ошонун үстүнө ссылканы коесуң, мушайтып кете берет да. Эми ошонун каттатканда мына аэрокруж деген себеби мында самолеттун немеси бар. Поезд жолдун немеси бар. И машинанын немеси бар да. Мунун сыртында жүрөсүң, ичиге кирбейсиң. Болгону 1,20 кабинанын биздикичи. Bir salonda 10 adam oturar, 5 de bir yağda, 5 de bir yağda. Hasta inek. Bunu hem Kırgızistan'ın bardıq aymaklarına önüktüröйүн деген oyunuz var eken da. Bunun adı Aerokruj dep atalat eken da. Aerokruj dep atalat eken. Hem o жерде daha bir top dolborlarınız var eken. Kırgızistan'ın önügü darбазасы dolboru negizinde har bir көчөгө kız gelinler için jumuş orunu deydi. Bul ne degen jumuş orunu bul? Yeni bunu aytып bersem, ben mында karab turam. Bunu aytып bersem, ben hazır 2 rayondu koşup Novkatmen kadam jaydı. Kızılka şaharını kulasıp şahar atarız dep ekonomik önlüğü masali basında 2013 işlep çıkanman. Bu proyektisi. Hazır oşul, men hazır hakimlerge, bu işte hakimler joylattagı anın bitte orunbasar kalat. Kalgan hemen jolugat da. Hakimler joylabı? Joylat. Men Allah'tan berge. Anan 3 ta orunbasar bolatdagım Kızılka şaharını. 3-өө kaçan birikkende birinci payda bolat. Ağa çeyim birinci yok boyut. Herkim özünün işini kıla verir. Kaçan, misal sen 1000 son diske bölüp koyup, 3 adam berip koydun, 3-өө kelip koşuldu 1000 son payda oldu da. Biz Kırgızstan'da şunday bir yerde tutarkenbiz. Men bayağı koş hareket degen programmamen, anan perme degen men oşonun seminara kaçtıkam da. Alay Çatbaeva, bu Kırgızstan'da yer dünyada yok deydi. Hani hiç kanday bir nemesi yok deydi. Bul proyektiniz kanday proyekt bu? Bul proyekt hazır mına bu Köyjar'da nemede abiyet bolup ötüp atat. Anan bizde bayağı Saparbayev kanalları jogortan koyat da. Bu жерге suudu çoğutup, mına apalkan oylagam, mına. Çoğu misal için bayağı diametri 5 metre, 3 metre kiyen iyisi gelmekanda, oşun koğun tilkip kesilet dağın. Anan ağa ugonluklarda var kıp çıkat. Anan ugonluklar kesilgenden keyin boltmen katasın apalıkka payda oldu. Üstüne betonda koyduğun nemeni kıldın, içe kirip buzup alıp jılıp kete veresin. Mına gördünüz mü? Her bir kepbakan su çoğuldu. Mına orada şinekte aylandırıp su ötüp ketet. Elekten engin alat mına. Bizde az oşul, bizde Alacıkaş degen var. Oşunun ba 40 sağa çeyim men kanal nemeni lotok koyup, astıga adamdaki tamarkara үй salınat, aylı bolat dep neme kılgan birok. Hazır oşoga tamarka beri aylı bolup birok kanal pasta kaldı. Эми ушу сиздин ушундай bir атайын чоң баягы энергия менен ойлоп тапкан ушундай баягы айыл чарба үчүн эң зарыл болгон ойлоп табуучулугуңузга колдоо болуп атабы ошол? Жок, колдоо жок, эч жери жок. Буну ким карап атат мисалы? Атайын окумуштуулар. Өзүм көчөдөн акча чогусуп жүрүп, ушул проектте иштеп чыгам. Анан мен баягы общество фондун кимге кайрылып атасыз эми азыр боюнча? Общество фондунун негизинде баягы проект жөнөтөмүн. Жөнөткөндөн кийин ал убакытта кетип баратат, акчаң кетип баратат, жашым да кетип баратат да. Окумуштуулар ошол Илимдер академиясы, же болбосо патент деген кыргыз патентке бардыңызбы? Бардыгына баргам. Себеп дегенде кыргыз патент дегенден атайын өзүнчө бир интернетте да сайты бар да. Ошол кыргыз патенттин өзүнүн ошол интернет сайтына үңүлүп карасаңыз, ойлоп табуучулук деген, ойлоп табуучулардын укугу деген аябай сонун беренелер бар да. Ошолорду бир сыра карап көрдүңүзбү? Карап көрдүм. Ага мен мекин ага багы техник басым ойнакыш керек.
чертеждерді бір стандартын қылыш керек. Аға мен ақшам жоқ та. Азыр құдың ішінен ақастан жүгіріп, чертежден ақастан жүріп, маған қылы бермеңсін, ақша керек. Мен болғаны ақшамды тапқанымда пенсиям деген шу Қырғызстанға прейке шешем да. Қанша пенсия аласыз? 5700 сом алам. Ошо пенсияны чогулткан ушуларды чогулуп жасап жүрөсүз бу азыр? 5700 сом алам. Анан бул мен Шакаптарда келгенден кийин совхозга 6000 сомго пенсияга чыктым группага. Мен инвалидсиям да Омскадан. Анан кийин Эсминога 2 жыл иштегенден кийин ал жерде 120 сом болду пенсия. Биз баягы команда көзүп иштеп. Азыркы өткөндөн кийин 5 жыл стаж кирди да. Болгону азыр 5700 сом. Мындагы азыр 40 000 кредит алдым, ошо машинаны баштадым. Ошо атайын кредит алып машина баштадыңыз. Ал машинаңызды Кудай буйрса 31 августка айдап чыгасыз. Кудай кааласа ошо эгеменге чыгарам деп ниет кылдым. Ал машинанын аты эмне деп аталат? Бул азыр неменин Дауд деген неме. Дауд пайгамбар бул темирдин пили болгон. Ага Аллах ушундай бир темирди суук абалынан жуурган да, ийген, эмелган. Ошо Дауттун атыга койдум. Дауд деген машинаны Кудай буйрса 2019 31 августтагы көз карандысык майрамда көрөбүз Кудай буйрса. Ага сен баягы муравейди электромобиль чыгарышым керек. Электромобилди чыгарасыз. Анан мен ары бир Аллахтын бирдай немеси болду энди бул дагы. Мына азыр Баткен районунда жол салып атат да, асфалттар. Ошо жол салып аткан эмеге кирип үч кыргынга барсам, ошо ПМКнын ичинде ошолордун офиси бар экен. Анан мен кайрылдым. Ушундай иштерди кылып атам, мага сен Аллахтын аркысынан жардам керек десем, 15-январга келдиң акча келет, жардам беребиз деди. Ким? Ошо түрктөрдүн компаниясы. Түрктөрдүн компаниясына кайрылдыңызбы? Кайрылдым. Демөөрчүлүк кылабыз дештиби? 15 жардам беребиз деди. Жакшы болуп турду. Эгер ошонун жардамын кеп калган болсо, уже Кудай кааласа немеге чыгарабыз да. Анан ошонун бул чыккандан кийин бул себебі айтып атпадым, темирлерди сатып келип атам деп. Анан Токурга барыш керек, ояка барыш керек. Ошондо бир транспорт керек экен да. Ошо транспорт чыгарып атсам, ошону менен жүрүп, немени кылам. Энди дагы бул мен 5,5 китеп чогултканмын. Бул жерде бар 5,5 китеп ошо ар кыл тармактан да. Ушул китептин ичинде юный техник немеде 60-га журналда Тимирзаев академиясында ай чарба боюнча меканда бир опыт кылып иштеткен экен да, аны болгон экен. Ал кандай экен ошол немени селканы тартат экен. Селка жүргөндөн кийин жерди победить ара менен кыш маалда оюп коет экен. Ошол жерге маканы, бузайды, семичкени салып кайра көмүп кетет экен да. Эми ошол жаздын алдымен ошо чыгат экен, баягы сарнактар ойгон болсун ал чыгат экен да. Эгер ушул техникага кирип калса Кыргызстан кандай пайда болот? Жерде айдабайт, малалабайт. Азыр эми ошону мен бирок ушул ишка менен карсат жокса. Сиз ушул ойлоп табуучулукту канча жашыңызда баштадыңыз? Анан акыркы мезгилдерде мына азыр столдун үстүндө дагы бир топ өзүңүздүн баягы каражаттарыңызды алып келипсиз, буюм тайымдарыңызды. Азыр аксакал ушул буюм тайымдарга бир аз баягы өзүңүз элге журтка бир маалымат бере кетсеңиз да, мисалы мен ушул баштап иштетейинби же жөнүндө маалымат берем баштап? Жок, биринчи ошо иштеткенче маалымат бере бериңиз. Иштеткенче маалымат бере бериңиз. Мынау көрүп турганыңыздарды баягы базардан немени сатып алгам. Баягы неме боюнча дозатор баягы. Яндым. Ошону эме кылганда, ушуну эме кылганда 1,5 миң сом турат. Ток 3,5 ампер берет. Напряжение 18 вольт берет. Гарантия 1 жыл. Гарантия 1 жыл. 1 жылга чейин эгерде плюс-минус алмаштырып болса, кесе мен бекер ондо берем деп, ушуну сатып эме кылып атам. Мына ошонун управители, бул башкадан өзгөчөлөнгөн немеси, баягы трансформатор менен кылганда оор болот да. Анан көбүдө зарядка болсо бул жеңил го дейт да. Бул трансформатор менен мындай конденсатор менен кылган. Мына сывы мына 50 микрофарад.
буга коюлган. Эми ошого мындай кылып корпуска чогутуп ошону неме кылып алдым. Азыр бунуңуз кандай иштейт азыр бунуңуз? Азыр көкөз берем. Мына телефон жазып коёмун, немени кылып коём. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына бул жерде мына 4 волтту неме кылайлы дагы. Биринчи лаборатория менен өткөрөйлү. Канча көкөгөнү. Мына минус. Минусту минуска булайбыз. Азу деген аккумулятор зарядный устройство бар. Азу деп коюңуз. Азу деп коюп. Бул көбүнчө кайсы тармактарга керектүү делген буюм? Бул ушул аккумулятор кыргызып па. Мисалы үчүн мыналар алги оюнчук машина барго, ошолордун аккумулятору. Мыналар дагы ошондой бир приборлордун немеси. Жок, дегеним бул азыр кайсыл тармакка көбүрөөк иштетсе болот? Мына ушул эгерде эң көп иштеген транспортко иштеп атат да. Транспортко. Баягы оюнчук машиналерге, мотоциклдерге, машиналерге, анан мынау немени параллельно улап көткөн болсок, мунун немеси тандабайт да бул. Мисалы үчүн 4 волт ушул эле зарядка кылып атат. 6-ны, 12-ни, 24-тү, эгер 24-тү кылган болсо, ошол аккумулятор чыгарып атса орда зарядка кылса болот да. Азыр эми ушул сиздин келечекте ойлоп табам деп аткан жана электромобилдериңизге ушулардын пайдасы чоң тиет экен да Кудай бурса. Онун чоң. Онда баягы инвентор иштейт, о катта чоң. Ошого неме экенга анан ал өзүнө зарядка кылып да. Көрдүңбү? Ой, bunun 4'ten var da. Ötesi çok küçük verir de. Endi mana hazır, mana naprijeni kirer mana. Ömürzak, mana kara. Mana. 4 voltga 9 volt, neme, 8 volt zarar ketip batat. Mananga. Endi uşun ele 6 voltga koyup köreyli. 90 öyle ketip 3 amper. Naprijeni özgürüz karaptır. Мына көрүп атасыңбы? Мына. 11 волт кетип баратат. Буну жаңы ойлоп таптыңызбы буну? Бул эмне? Бул ошол эле принципте. Бирок мынау неменин азыр мынау ширповерттики да мынау. Муну 12 волт болот, 18, 24 болот да. Эгер ушул эле сатып алган болсо, машина аккумуляторун зарядка кыла берет. Ширповерттерден зарядка кыла берет. Мону өзү менен машинанын кадимки эле аккумуляторлорду токко сайып алып зарядтаса болот, ушундай кичинекей аппарат менен. Мына өзүңкүнү сен алып алган, көрдүң канака ушул, Бунун атын эмне деп койдуңуз? Эми азу деп койсом, жалпысынан аккумулятор зарядный устройство. Аккумулятор заряд кылуучу аппарат экен, кадимки эле баягы чоң машиналардын эле аккумуляторларын ушул кадимки эле токко сайып алып зарядтай берет. Кытайдан алдык, неодимный магнит дейт. Бул өтө күчтүү, мына ажыратып көргөндө. Магнитте. Монубу? Өтө аябай. Ошол үчүн мунун эмне кылсын, мынаны немени кылсын, мынагы магниттик контакт кылып атабыз. Курсаналева, мына ушул өзүңүздүн долбоорлоруңуз боюнча бир 50ден ашык, 50ге чукул деп калдыңыз да. Бир кайсы бир сиз сыяктуу баягы окумуштуулар менен чогуу чаран иштеп көрбөдүңүзбү? Мен көп жолуктум. Бардыгы. Мисалы үчүн айтып берсем, 2016-жылы Бишкекте уставка болду. Ошо долбоорлорумду алып бир машина, жык долбооруmu алып бардым. Алып барып коюп, неме кылдым, ошо өкмөттү жанында жакын экен, баягы Кыргыз драма театры болду. Бирок ошонун бир адам өкмөттөн, депутаттан, президенттик немеден келип кызыгып караган жок да. Алар ушундай да. Бул азыр жетекчилер айтканда президенттен айлык бөлүшкөн булар солдат да. Солдат. Себеби солдат мукта саян служба кете берет. Көчөбүсөңүз буларга эптеп айлыкты күн өтсө айлык кете берет. Мына ушул кичинекей аппарат аркылуу биз кадимки эле өзүбүздүн уюлдук телефондорду зарядтасак болот экен. Мына аккумулятор. Анан эми Курсаналева, мына убакыттын таардыгын караңызчы. Мына убакыт деген убакыт экен да. Бир аз ушул боюнча кыска тааныштырып өтүңүз.
Анан кийин биз дагы Мынаны мен азыр ушуну убакыттын немесинен мен ушу мынаны кылам деп үлгүрбөй калдым. Бул ночник мынаны катат ынакында. Эшикке жүргөндө мынаны илип алып, суу койсо, көчөгө чыксаң, уну алып жүрсөң болот. Бул жерде мына өзүңүз көргөн 4 амперлик аккумулятор турат. Мына бул 270 сом турат. Ушуну бул жерге коюп, зарядкасы өзү да. Муну мындагы улабайсың, мына зарядка, мына. Мына. Ушу сайып коесуң, зарядка тогону күйүп атканда, мына токту бирдей кылып алып берке нөкөн күйөт. Бул жанагы сиз айтып аткан 50 саатка жете турган 50 саат кеткен. Мен ушуну күйдүрүп коюп, 50 саат күттүм. 50 сааттын ичинде 3 сутка болду да, 2 сутка полный. Демек бул жайлоолордогу чабандар үчүн керек, аябай керек буюмта экен. Жайлоого немеге свет өчүп калганда азыр баягы шамды көтөрүп жүрбөйбү? Бул электрошам да. Курсаналева, мындай кылалы. Биздин дагы убактыбыз аягына жетип калды да. Аябай тар убакыт бөлүнүп калды. Сизден аябай кечирим сурайбыз. Кудай буюрса сиздин эмгектериңиз боюнчачы кийинки көрсөтүүлөрдө дагы кеп кылабыз. Азыр биздин көрсөтүүбүздүн толук мүнөздөгү образы аягына жетпей калды да, айрым бир себептер менен. Ошон үчүн биз мына азыркы сиздин ойлоп тапкан буюм тайымдарыңыз боюнча, ойлоп тапкычтыгыңыз боюнча кийинки көрсөтүүлөрдө атайын ошол сиздин жериңизге барып, ошо жериңизден жанагы электромобилиңизди тартканча жакшы бир көрсөтүү көрсөтөбүз, даярдайбыз деген бир жакшы ниетте бүгүнкү көрсөтүүбүздү да жыйынтап кое берели. Мейли. Анан Кудай буюрса сизге ден соолук каалайбыз. Жашыңыз деле 70ке чамалап калыптыр. Анан азыр сизге бир акыркы мындай бир көрсөтүүдөгү бир жакшы бир пикириңизди угалы дагы анан көрсөтүүнү жыйынтайлы. Урматтуу кыргызстандыктар, биз Кыргызстанда өзбек, кыргыз, тажик, уйгур, дунган эмеспиз. Биз кыргызстандыкпыз. Ошол үчүн Кыргызстандын кайгысыян, кубанычыян баардыгыбызга тең. Мына мен азыр көчөдө жүрүп акча чогултуп машина кылып атам. Ниетим ушундай бир экспериментальный тажрыйба заводун курсам деген ниетим бар. Ушул заводко ар бир кожолук 1000 сомдон салым кошсо, кичине завод куруп алабыз. Баштагандан кийин мен электр трактор кылайын деген ниетим бар. Электр комбайн кылайын. 5,5 миң кичебим бар. Ошол кичепте Кыргызстанды асманга көтөрүп кеткен кичептер бар. Мына мисалы үчүн ошондо мен айтсам, гидропоника боюнча мен ишеп чыккан турпак салбастандырып, помидор, бадыры ушуларды өсүрсө болот да. Акайдын тапшырмасы үчүн ишеп чыкканмын. Кудай кааласа кийин дагы улантабыз. Курсаналева, аябай жакшы, аябай бир баягы окумуштуулардын эле эмес, Кыргызстанды ойлондура турган өзүңүздүн бир насааттарыңызды айтып өтүп кеттиңиз. Ойлоп табуучулук боюнчачы. Андан сырткары дагы Курсаналевабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул баягы акын жазуучулук менен дагы алектенет экен. Чыгарма жаратууда дагы бир топ ийгиликтериңизди угуп калдык дегендей. Курсаналева, ушунча убакыт бөлүп бизге келип, ушунча бир чоң бир кыргыз эли үчүн өтө пайда алып келе турган маалыматтарды айтып, өзүңүздүн мээнетиңизди көрсөткөн үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым бар болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр мисал үчүн программасынын бул жолку чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Келелки жумадан жолукканча саламатта туруңуздар. Рахмат.